Бажы деген түшүнүк эмне деген түшүнүк? Таможня деген эмнени кылат өзү? Таможня деген ким ал? Таможня деген бул мамлекеттик орган. Сырттан алып келаткан товарларды контролдоп, төлөмдөрүн алып киргизүү милдеттерин аткарат. А ветеринарный служба, фитосанитарный служба дегендер кандай болуп калат алар? Элимжан Акиевич, сурооңузду түшүнүп атам. Азыркы күндө дагы өткөрмө пунктта регистрация гана жүргүзүлөт. Берип атам, мен суроомду түшүнүштүн кереги жок. Мен түшүнүктү берем, анан түшүнүктүү жоопту күтөм. Ошол азыркы күндө дагы өткөрмө пунктта бул мамлекеттик органдар тарабынан регистрация гана жүргүзүлөт. Ошондо ветслужбадагы ветеринарный контроль, фитосанитарный контроль, дагы кайсы төртөөнү айттыңыз, экөөнү? Транспортный контроль. Транспортный контроль. Ошонун баардыгы бажы тармагына кирип кетеби? Бажы тармагына кирбейт, алар өзүнүн функциясын аткарат, бирок тиешелүү гана жүктөргө. Каерде аткарат алар? Өткөрмө пунктта болот булар азыр. Bunun баарын министрлер кабинетинин токтому менен белгиленет порядок. Кимиси кайсы убакытта белгиленет. Бирок жанагы мен айткандай тобокелдиктерди контролдоочу система аркылуу. Бул жерден координациялоо эле ролду алайын деп атасыздар. Координациялоо болот. Анткени система бир гана бажы кызматында бүгүнкү күндө иштеп атат, маалымат бажы кызматына берилет. Siz ayttыңыз да, мурда тиги 6 служба тең 6 сааттан кармачу дедиңиз би? 11 saatка чейин турган убакыттар бар экен, бул себеби эмнеде? Ар бир госорганга кирип чыгыш милдеттери болуп калган. Семент алып кетип атса, ал ветеринарга кириш керекпи же кирбеш керек? Бүгүнкү күндө мыйзам менен кириш керек барына. Ошол мыйзамды өзгөртүш керек. Анан мунун бардыгын таможня ошону өзгөртүп атабыз. Ашмалтай чыгат мунун бардыгын. Биз ошону өзгөртүү сунуштап атабыз сиздерге. Силер аны айтпай атасыңар да. Силер айтасыңар бүт бардыгын бажы тармагына өткөрүп бергиле деп атасыңар да, мен түшүнүгүм боюнча. Азыр муну автоматташтыруу дедиңиз. А эмне буга чейин автоматташтыруу жок беле? Бажы кызматында бар эле, сиз жана презентацияда көрсөтүп кетпедимби? Көк цвет менен белгилеп кеткенбиз, биз тараптан автоматташтырылган. Ошол жеңилдиктерди азыр башка госоргандарга дагы жардам берип кылсак деген ой. Баба президенттин жарлыгы ишкерлерди колдоо дегенде ушунда жазылып турабы, ушул таможняга бардыгын бириктирип бергиле деп. Ооба. Каеринде жазылып турат? Жарлыкты алып келип берсин сизге азыр. Алып келип берсинчи, көрөйүнчү мен. Ошол жерде турабы именно ушу посттордо. Ооба. Бүт укукту, милдетти бажыга берип коюш керек. Ооба, координациялоочу орган катары болсун деген. Ал башка координирующий орган на границе деп турат. Азыр экөөбүз алмаштырып албайлы. Координациялоо деген менен укук менен милдетти өткөрүп берүү дегендин эки айырмасы бар. Жооп бериң. Координациялоо деп жазылган. Эмне дегенде билем да, тиги фитосанитарный, ана ветеринарный контроль дегенде ээктин алкагында бир 3 жыл мурун, 4 жыл мурун кабыл алгансыңар, ушундай келип тополоң кылып, ал сөзсүз болуш керек. Эгерде ветеринарный жана фитосанитарный пост болбосо чек-арада, анда бул ээктин баягы мыйзамына каршы келет деп туруп, эсиңиздерде болсо, мамлекетте жашайбыз го. Жок, могул жерде айтылган жери жок, таможняга бардыгын берип койгула деп. Бул указды окушту билебиз биз да. Алып кой балам. Эмне негизинде ушуну негиздеп атасыңар бизге? Элимжан Акиевич. Ар бирине жараша иш кантип бажы ветеринардык жумушту кылат, же фитосанитардык жумушту кылат? Сиз түшүнбөй калдыңыз окшойт. Жок, мен мени түшүнбөй калдың дегениңерден анан жаңыласыңар да бардыгыңарчы. Дагы бир киши болгон түшүнбөй калды. Жок, мен түшүнбөй калдым деген жокмун, Элимжан Акиевич. Жок, мени айтып атпайсың, түшүндүрүп берейин сизге. Мени балам эч качан айтпа түшүнбөй калыпсың деп. Мен түшүнбөй калмыш болуп коюшу мүмкүн, балким. Не дегенде сен түшүнсүң деп, сиз тоюш. Бирөө айткан, эки көпүрөнү Элимжан Акиевич түшүнө албай атат, эки көпүрөнүн ортосунда көпүрө деп. Сиз дагы ошентип жаңылып албаң. Мага негиздеп бериңчи, бүгүн мына биринчи окуп экен. Азыр мына жактап атабыз, презентацияңыз жакшы болду. Мен урматтуу кесиптештерим, мен буга каршымын. Себептен кандай бир эле бажы, анда пограничный контролдо калгыланда. Ар биринин өзүнүн жумушу бар да. Элимжан Акиевич, бул жерден биз алып аткан жокпуз, булардын жумушун координациялап атабыз. Эмненин негизинде алдын ала маалымат бажы кызматына гана келет. Ошол маалымат менен бөлүшүп атабыз.
Анан тиешелүү гана жүктөргө гос органдар барганга. Анда урматтуу төрайым мындай кылайын анда. Мен кечирип коеюн, балким биз азыр чала баштап алдыкпы. Ол жерде транспортный же фитосанитарный, ветеринарный болсо ошолорду да бир сүйлөтүп албайлыбы? Булардын оюну угайлы, анан биз паровоздун алдында чуркап кетпей. Азыр Элмурза Ракиевич айткандай, бул мыйзамда өзгөртүүлөр киргенден кийин так жазылып турат. Ошол өткөрмө пунктунда жана бажы жана чек ара кызматы калат деп. Башкача айтканда, ошол жерде транспорттук көзөмөлдү дагы ошол чек ара бажы кызматы өткөрөт. Биз буга макулбуз. Мага эң негизги фитосанитарный менен ветеринарный дейм, транспорттуку башкачараак болсо керек. Вообще силердин ал жерде постто турганыңардын себеби эмнеде? Транспортный контроль. Транспорттук жанагы өтүү документтерин текшеребиз, жана лицензиясын, товардык транспорттук накладнойун жана эл аралык автомобилдик ташууга болгон уруксаатты, тахографтын бар жок экенин, иштебегендерин текшеребиз. Хорошо, рухсат болсо ветеринарный служба дагы. Ветеринарный фитосанитарный служба барбы? Силер оюңарды айтып койгула. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Өсүмдүктөр карантини департаменттин директорунун орун басары Асыпбеков Марат. Биз дагы ушул системага эгерде бизге доступ берип, санариптик эмеге өтсөк, макулдугубузду бергенбиз. Ветеринарная служба. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Шейшенбаев Чыңгыз, ветеринардык кызматтын директорунун орун басары. Бизде эле мындай бир талкуу болду, бирок биздин бир суроо болуп атат. Ошол тирүү малды ошол жерден киргенде кайсы жерден кандай каралып калат? Ошол суроо жаралып атат да. Акатак бизде макулдашканбыз да. Мен түшүндүм, мен бажы кызматтын өкүлүнөн бир аз ошого айтпадым, паровоздон алып чуркап кеттик. Эгер баардыгыңар макул болсоңор, момундай эле нерсе бар экен да орсоңордочу. Эгерде булар бирликтүү маалыматты камсыз кылып берсе деп атасыңар баардыгыңар. Эгерде деген сөз калып калды азыр. Şu эгердеси жок, макулбуз дей аласыңарбы? Жазып кое тур. Анда мен суроолордун бардыгын алам. Анда жыргат кылганда бир бажы калсын. Анан эгердеси болбой калып, жарым жылдан келбей эле өзгөртүп бериле депчи. Дегенде транспорт өкүлү дагы айтты, эгерде момундай кылып беришсе, фитосанитар дагы айтат, эгерде момундай кылып беришсе, ветеринар дагы айтат, эгерде мындай кылып беришсе. Ушу эгерде калып калды да. Элмурза Ракимович, биз колдойбуз, макулбуз, бул такташып алганбыз да. Эгердеси жок силерде. Эгердеси жок. Эгерде деген экөө калыптыр. Эгерде барбы силерде же эгерде жокпу? Фитосанитар менен ветеринар мага кызыктырып атат да. Эмне дегенде буларды мен билем да, баягы кыйнап жүрүп ачтырышкан да ушул посту. Башындачы турсун булар. Туруп караш керек. Даже буларга дагы бир чоң тирүү малдарды алып келип атат го. Ошолорго фильтрационный центр кургула деп дагы айткан. Азыр ошолорго кетти билбейм. Эгердеңер барбы силердин фитосанитары? Фитосанитарияда жок, доступ беребиз деп эме макул болдук, макулдаш. Анда болду, мен суроолорум жок. Анда рахмат, урматтуу бажычы, колдойм анда сени.